Ушун кезиктирип эле жүрөм да ошо. Жашоо бир келип атса, майрам бир болуп атса, туулган күн бир келип атса деген маселе да. Күндө мектепте арыганда эме болот да, эстегенге баары бир күндөр табылат да, бул күнү мындай кылган экенбиз, бул майрамда минткенбиз депчи. Ичебиз дегендер даже могу ыйык жандай кадыр түнүндө деле мисалы жаштар ичип атпайбы, бул ичкендер иче берет. Кадыр түндө ичеби? Кадыр түндө деле мисалы жаштар бул кадыр түндөн ыйык пайгамбары эмелерди мындай ыйык периште түшөт деп түшүнүп коет го 5ке чейин да. Азыркы жаштар могу кадыр түндү мындай майрам катары эметишпей эле повод да мындай. Демек, себеп издеп иче бересиңер, Иче беришет да, мен ошолорго айтпакмын да, эми тоссоңор да мындай башка майрам эметти, ыйык күндөрдү булгабагыла демекмин. Жаштар сүйлөсүн. Марген. Мен мисалы мектепте азыр бүт эле жаштарды жаман кылып койду да. Дискотека мынтет депчи. Мен мындай караштам, дискотека любой адам барат да, мисалы мектепте отурган бүт эле окуса барат. Просто ошону айткызы келбейт да, мына уялышат да. Уялып атат да. Мындай дискотека барган адам любой эле мындай ичип жегишет да. Мисалы мен жакын досум тулаган барып калдым. Барганда айтат да, алып коймон, ичип коем кичине деп. Винону да берет да, ошону ичип кой деп. Иче албайм деп айта албайсың, иче албайм десең капа болот да өзүңчү. Тарынат да. Мен сыйлабайсың деп. Сыйлойсуң да, ошону ичесиң да. Могу бүт эле өзүлөрүнүн эме болот да, просто качать болот. Мисалы мен мындай эмесмин, тигине эмесмин, адептүү болот да. Өтө эле мындай адептүү болсо, адептүү боло бербеш керек. Чын ачыган. Болгондой эле айтыш керек, коркпой үркпөй эле. Дискотека мисалы жаштар дискотека болсо, мисалы любой күндө дискотекалашат да. Мисалы туган күн болду, дискотека, бүт эле дискотека вечер. Мектепке барбайм дегенде деле барат да, мисалы акачы. Мындай өзүлөрүн эметип койду да мындай. Арген. Сага кандай кыздар жагат? Ошол дискотека барган кыздар жагабы же барбаган кыздар жагабы? Мисалы мага эми түшүнгөн адам жактырам менчи өзүн түшүнгөнчү, мисалы мен адам өзүн бири-бирин түшүнгөн. Өтө эле мындай ыймандуу, түшүнбөстүк болбойт да. Мына ушундай силердин айыңарды биздин жигиттер айтып өтүштү. Жогорку кеңештер, президенттер эле мындай сүйлөгөндө байкасаңыздар, орусча сүйлөп атат да, эмне үчүн кыргызча сүйлөшпөйт? Бир келген ичебиз убакыт келет, ата-энебизге окшоп балалуу болуп, убагыбыз келгенде ушул жерде бир жырткыч пайда болуптур. Мисалы бир токойдо бир жырткыч бар экен, ошол кишилерди жеп атты. Мен кадыртын төскө, анан балдар ушул жерде отурган балдар бар, уялып эле койгула деп кой. Кадыртын ичип, звонок кылып анан ушул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер жаштардын тактап айтканда ушул Токтогул районунда жайгашкан номер 2 Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин окуучулардын жаштарын уктуңуздар. Бүгүн Assalamu alaikum, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен ардактуу мекендештер. Элдик радиосу өз сапарын алдын көздөй улантат. Жалпыңыздарга салам айткан студияда кызматта Турсун Умар. Алдыда сиздерди эң сонун чыгарма күтөт. Бирок ага чейин замандаш бир нерсени айтып өтпөсөк болбос. Бир инсан өз энесин мойнуна көтөрүп ажыга алып барып, мен сенин ак сүтүңдү актадым деген кезде бир акылман карыя мындай деген: сен энеңдин бир күндүк түйшөлүп эмискен ак сүтүң гана актадың деген экен туугандар. Демек ардактуу достор, эненин көзү барында сыйлап урматтаганга не жетсин. Алдыда Элдик радиосунда Нарымбек Калыбаевтан Апаке кечир аттуу жаңы чыгарманы кабыл алыңыздар.
түйшүккө салган жалаңды